Арча бешиктен мына ушул үй сатыкка коюлду. Бул үй Темиров Фрунзе көчөсү 144 дарегинде. Бул жак алдыгы жерде Акынбаева көчөсү. Акынбаеванан 100-200 метр ылдый келгениңиздерде мына ушул үйгө туш келесиздер. Үйдүн айланасы айлантыра тосулган. Ошондой эле прям жолдун жээгинде жайгашкан. Могул жерде дагы кошумча помещение бар. Парикмахерский же магазин, кичи бизнес кылганга дагы орун бар экен. Мына үйдүн астына киргенибизде бул жер мына киргенде эле моундай бир навес, узундан узун. Бул жака бир 2-3 машина кенен баткыдай. Астоктун жалпы аянты 6 соток. Үйдүн размери 125 квадрат метр. И ошондой эле могу жакта дагы бош жер бар экен. Бул жака да кошумча имарат салсаңыздар болот. Пока бул жакта мына мөмө жемиш, бактарак баары бар экен. Суу, свет бар. И ошондой эле мектеп, бала бакча дагы керектүү мекемелердин баары жакын жайгашкан. Эми үйдүн ичине киребиз. Үйдүн асты мына ушундай мына. Так көчөдөн үйгө кирип келгенче полный навес үйгө киргенче. Мына достор, бысмылда деп эле үйгө кирдик. Киргенде эле мына оңго кайрылганда бул жерде кухня. Үйдө паровой отопление бар. Бул жер кухня, кондиционер бар экен. Айнектер жакшынакай пластиковый айнектен жасалыптыр. Мебелдер коюлган. Кухняда керектүү мебелдердин баары жайгашкан. Мына плиталарга чейин. Бул жерде краниктер бар. Фильтр коюлган. Баары жакшынакай, татынакай жайгашыптыр. И ошондой эле бул жака келгенде бул жак санузел. Мында ичи бар ремонттор бүткөн. Туалет үйдүн ичинде, сыртында жайгашкан. Бул жерде мына карап көрүңүздөр. Душовой баары бар экен. Ошондой эле бул жака кирдик. Киргенибизде мына бул жак спальный. Мына жатакана. Өзүнчө бир кичинекей бөлмө. Ошондой эле залдан түз келгенибизде бул жак зал. Меймандар келгенде ушундай чоң бир зал экен. Конок күтүп алганга өзүнчө бир чоң комната. Үйдүн ремонту жакшы, ремонт бүткөн, зыңк. Ремонт кылыштын деле кереги жок. И ошондой эле бул жака келгенибизде, мына бул жакта дагы 2 комната жайгашкан. Бул жака киребиз, андан ары могул комнатага киребиз. Бул жакта дагы өзүнчө бир кичинекей жатакана экен. Достор, үйдүн баасы $200,000. Дагы сүйлөшүү жолдору бар. Түздөн түз ээси менен байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Ээсинин номерин экранда калтырып кетебиз.